Шайтан азгырыгы. Аңгеме. Чыгарманы жазган Зина Кампасаңова. Окуган үн коштоп аудиолоштурган Эрнест Кыяз. Чоң базарга жакындаган сайын курулган май токоштун, отко какталган шишкебектин, тандырга бышкан самсанын даамдуу жыты келип, айымдын өзөгүн үзө тарта баштады. Бирок чөнтөгүндөгү болор-болбос тыйнын ойлогондо, кадам сайын жайнап турган тамак аштан каректерин ала качат. Мектепте окуучулардын алдында сооданын арааны жүрүп турган экен. Окуучу балдарына кийим сатып алуу үчүн айылдыктар малын, картошка сабызын, май курутун жапырт базарга алып чыгышып, арзанга пулдаган мал, чайкоочулар жайлоонун майы менен курутуна жабыша калышып, колдон талашса да жарым наркына сурашат. Айымда сары май менен курутун өзү чамалагандан да арзан сатты. Акыры зарыкканда арзбаган бага карматып, акча салынган кол баштыгын колтугуна бекем кыскан боюнча кийим-кечек базарына бет алды. Бешине тери менен тапкан түшүмүн бекерге бергендей ичи ачышып баратты. Эми тестиер уул кызына бир сыйра кийим алууга акчасы жетер бекен? Ушинтип санаркаган аял өзүнө окшош жүдө кийинген, мусапыр кибетеленген адамдарды, колдорун жая тилемчилик кылып жүрүшкөн жаш балдарды, кары картаңды, атүгүл кир баштыктарды асынышкан самтырак кийимчен лөөлүлөрдү көзү чалып калса боор толгоп аяп карайт. Алардын саны да мурдагыдан көбөйө түшкөн сүйт. Базардын ичине кире бериште чоочун эркек анын жолун тосту. Ак жолтой көрүнөсүз карындаш. Мунаны кармап коюңузчу. Утуп алсам ажып эмес. Бул эмне эле? Айым бейтаныштын колундагы бир бүктөм кагазга кооптоно карады. Бирок эркектин кийингени көзгө толумдуу, жашы, салабаттуу көрүнгөндүктөн жок деп басып кете алган жок. Спринт деген оюн болот карындашым. Коркпоңуз, кармап эле коесуз. Утуш чыкса сога берем. Эркек ага куракташ болсо да үнүн жасап, карындашым деп жасакерлене сүйлөдү. Айым кагаздын бир четин коомай кармап коюп, анан тезирээк узап кетишке аракеттенди. Эркек анын көзүнчө шашып-пушуп, кагазды четинен айырып, ичиндегисин окуду да сүйүнүчтүү үн катты. 250 сом уттум. Жүрүң карындашым, сага да бир спринт алып берейин утушумду жууп. Ал аялдын жообун күтпөй эле каруусунан мыкчый кармап жетелеп, ары жакта турган топту көздөй басты. Топтошкон эркектерди жарып өтүп, ортодо чакан тегерек үстөлдү кучактап отурган аялга спринтти көрсөттү эле, ал дароо 250 сом санап берди. Анан кагаз баштыкта жык үймөлөнгөн дагы ошондой кагаздардан бирди суруп чыгып, айымдын колуна карматты. Аял колуна капыстан тийген олжосунан баш тартууга дарамети жеткен жок. Мүмкүн мен да акча утуп алармын деген үмүткө алданды. Азыр эле анын көз алдында 250 сом уттугу, чөнтөгүндөгү ар бир тыйыны эсептелүү экенинде ошончо акчага сүйүнмөк. Бул азгырыктан колдору калтырай түштү. Эркек сунган спринтти ачкыча жүрөгү катуулап согуп, көздөрү ала чакмак. Кагазды айырып, ичиндегисин суруса, 50 деген сан жарк этип көзүнө оттой ысык көрүндү. Айым менен кошо спринт алган өзбек жигитке да 50 сом утуш чыгыптыр. Лотерея сатып отурган семиз кара аял экөөнүн колдорундагы спринтти алып карап, анан көчүгүнө басып отурган дерманттын баштыктан тутам акча алып чыкты. Анын ичинен 250 сомдукту сууруп алып, үстөлдүн эки четине койду да, анан арбаган кыймыл менен жүздүктөрдүн бир топ жашыл кагазын санап туруп ортого таштады. Мына акчаңар, деди экөөнү алмай телмейтиктеп. Дагы 5 жол ойнойсуңар. Утуш чыкпаса да, мына бул 1000 сомду тең бөлүп аласыңар. А эгер 5 жолкуга жетпей бирөөңөр оюндан чыгып кетсеңер, анда бул акчаны экинчи оюнчу алып кетет. 5 жолу ойносок, утуш чыкса да, чыкпаса да 1000 сомду бөлүп алабызбы? Деп өзбек жигит аялдын сөзүн ырастагысы келгендей дагы кайталап сурады. Айым оюнчу шериги анын ырыскысын тартып алчудан бетер кызгана түштү. Ойнойм, деди шашылып. Мындайда жолу болорбу? 1000 сом көзүнөн учуп турат. Адамды жолдон чыгаручу шайтандын торуна түшкөнүн аңдаган жок. Канча жанды шордотуп,
мал мүлкүнөн ажыратып акылын алган, тагдырын тайкы кылган кумар оюндун алгырыгына арбалганын биле элек. Өмүр бою бешинеге тер төгүп, жанды эзип иштеп таба албаган көп акча өзүнөн өзү эле алаканына түшүп жатса, кантип баш тарта алат? Кумар оюндарын ойнотуучулар адамдын ушул сезимин кыянаттык менен пайдаланышарын кайдан билсин? Айым экинчи спринтти 50 сомго сатып аларын билгенде кичине тайсалдай түштү. Кайра тобокелдикке салды. Утса да, утпаса да 1000 сом алат турбайбы? Бул жолу алган спринтинде банкрот деген жазуу чыкты. Шабайы суу түшкөн менен эми оюндан баш тартууга болбойт. Анткени оюндан чыкса төлөгөн 50 сому да күйүп кетпейби? Кийинки спринтти 100 сомго сатып алды. Дагы банкрот. Айым эми аргасы куруй түштү. Улам кийинки оюнга өткөндө күрөөгө коёр акчасы 50 сомдон көбөйүп турат экен. Шеригинин капчыгы калың окшойт. Үчүнчү жолкусунда да камарабай туруп, күрмөлсүнүн ички чөнтөгүнөн 150 сом суруп чыгып, аялдан дагы спринт сатып алды. Оюнду жарданып тиктеп тургандар демдерин ичине алышып тымтыр. 5 жолудан ойносуңар гана 1000 сомду аласыңар. Ким чыгып кетсе куру жалак калат, акчасы да кайтарылбайт деп жагын безеп ийди кумар ойнотуп жаткан аял. Бир аз убакытка олку-солку болуп тургандан кийин аял 150 сом берип дагы спринт алды. Эми ал утуп алууга үмүттөнбөй эле короткон акчасын кайтарып алууну ойлой баштады. Ишенгени аялдын сөзү. Утпасаңар да бөлүп аласыңар деп жатат го. Ошондуктан 5 жолу ойнодон башка аргасы жок. Өзүн жоготуп эндиреген айым кимдир бирөө далышынан акырын нукуп жатканын да эле салган жок. Артында тирелип турушкан эркек таналардын ичинен бирөөсү аны алаксыткысы келдиби же тийиштиби тынымсыз аяр түрткүлөп коет. Келиндин бүткүл дити оюнда болгондуктан бул ишаратты баамдай алгыдай эмес. Үчүнчү жолу спринтти 250 сомго аларын укканда денеси муздай түштү. Жанында болгон акчасы ошого зорго жетет. Анын баарын берип коюп утуш чыкпасачы? Оюндан чыгып кетейин десе, буга чейин берген акчасынан да кол жуйт. Санасы санга бөлүнүп, ою тумандаган айым бир чечимге келе албай турганда, шериги эч буйдалбай чөнтөгүнөн 250 сомду суруп чыгып, семиз аялга сунду. Мына пул сиздики, деди аял өзбек жигитке үстөлдүн үстүндө жаткан 1000 сомдук берекелүү акчаны түртүп. Ал ушуну эле күтүп тургансып, акчаны иле тутамдап, топтон сурулуп чыкканча шашты. Келинге жанын кошо суруп алгандай болду. Жигиттин артынан умтула басып, жеңинин учу колуна илиниптир. Бер акчамды, деди кардыккан үнү менен. Жигит анысын чымын чакканчалык да көргөн жок. Бир силкип жеңин бошотту да, замат да көздөн кайын болду. Та бер акчамды деп, эми айым оюндун ээсине кайрылды. Семиз аял бул окуяга эч тиесеси жоктон бетер, тияк биягын жыйыштырып укмаксан. Бербейсиңби? Деди жаны кашай айтты келин. Эмне? Ойногондон кийин аягына чыгыш керек да. Өзүңдө айып. Айым айласы түгөнө эки жагын карады. Көз боюма оюнду тамаша кылып карап турушкан эркектери эми аны кантер экен дегенсишип, мыскылдаша тиктешет. Өзүнө күйөр жан жоктугун көргөндөн кийин алдамчылар деп түтөй кетти. Оюнуң башыңда калсын, акмактар. Силерге каргыш дейсин. Жүрөгү дал-далынан тилинип, ачышып сыздап жатты. Көздөрү ачуу жашка толду. Бирок тамагын бууган ыйды зорго токтотуп, акылын жыйды. Адамдын убалынан коркпогон кумарчылар менен акыйлашкандан пайда жок. Бир чети өзүнүн алданганына, экинчиден шылдың болгонуна аябай кемсингендиктен тезирээк эле бул жерден узап кетүүгө шашты. Бекер ойнодуңуз да, аркаңыздан түрткүлөсөм дагы токтобой койдуңуз. Айым басары менен артынан жете келген арабакеш жигит өзү уттургансып күйүп быша сүйлөдү. Булар билбеген кишини ушинтип алдашат. Ошол тургандардын баары өздөрүнүн адамдары. Сизге шерик болуп ойногон да өздөрүнүкү. Көрдүңүзбү? Оюнду улансын деп атайын эрегиштирип жатты. Айым спринт оюндун кызыгына бата баштаганда, анын бөйрөгүнөн нукулаган ушул жигит экен. Ал аялдын баштыгын эки дөңгөлөктүү жыгач арабасына салып, катарлаш басканча кейигенин токтоткон жок.
Meni ким эмне үчүн түрткүлөп жатат деп ойлогонго дагы шаасы келбептир. Адамды шайтан азгырганда акылынан кошо ажыратып салат окшойт. Кантип алдандым деп ызалыктын уусу жүрөгүн ачыштырып, көңүлүн жипкиртти. Спринтти кармап коюңуз деп жолун тоскон баягы адам болбогондо кумар ойуну оюна да келмек эмес. Көрсө ушинтип торго түшүрүшөт тура. Бечаралардын акыркы тыйынын кагып алышкан ушундай шумпайларга эмне үчүн жараткандын жазасы жок. Өзүнө да сыр көрсөттү окшойт. Бекерге эле турган акчага кызыкпаш керек эле. Ыплас жол менен табыла турган дүйнөгө азгырылуунун оор сабагын алды. Адамдардын кыянаттыгынан жабыркап түтөп турган жүрөгүн арабекеш жигиттин жан күйөр мамилеси да агарта алган жок. Эч кимди көргүсү да, сүйлөшкүсү да жок. Арабадан баштыгын алып бөлүнө басты. Эмне кыларын билбей, дарыя жээгиндеги отургучка шалдая боюн таштады. Эми базардагылар иши деле калган жок. Чөнтөгү курук, үйгө кайтууга жол киреси да аз. Башы дагы эле тумандап турат. Акылына эч нерсе келгидей эмес. Бир гана билгени үйүнө куру кол барууга болбойт. Базарга жөнөгөнүндө уул кызынын чечекейлери чеч болуп сүйүнүп калышканы көз алдынан кетпей жүрөгүн эзет. Балдарынын кубанычына кантип суу сээп томсортмок? Эртең алар мектепке эмне кийип барышат? Ушундай көңүл чөктүргөн ойлорго эзилип, дарыянын гиргилт агымынан көз албай телмирет. Эки жеги бетондолгон кууш сайда тереңи көрүнбөй окторлуп агып жаткан суунун агымы анын башын ан сайын айлантты. Гүша этип сүрдүү доошуу басылбай жүрөктү сестентет. Айым дарыяны узакка тиктеген сайын шүйкүм ойго дагы азгырылып кетти. Мына адыр бул ажыдаардай оп тарткан терең сууга бой уратта баарынан кутулат. Аны чыдамсыздык менен күтүп жатышкан балдарынын үмүтү, кубанычы таш капканын көрбөй билбей калат. Жалгыз бойлуктун ачуу жана мусапыр тагдырынан кутулат. Бул жарык дүйнөнүн миң аракетке салган түйшүгүнөн жай алат. Бул азгырык ойлор аны дарыянын иримине оп тартып, тирүүлүккө тушап турган жип уламдан улам кыскарып баратты. Эми ага сууга бой таштай турган акыркы мүнөт да келди. Ушул маалда кулагына эркектердин каткыргы шак угулду. Айым терең уйкудан ойгонгондон бетер башын силкип алды да айланасына карады. Өзүнүн нарак жакта жол боюнда жашылча жемиш сатып отурушкан эки уулан каткырып жатышыптыр. Алардын азоо күлкүсүнүн себебин о бир топто аңдады. 200 сомдук акчаны ичке жипке байлап, жол ортосуна таштап коюшуп, пайлап турушат. Өтүп бараткан адам акчаны көрө калып, шашылып аларында уландар жипти тартып жиберишет. Жоктон табылган акчага сүйүнгөн кээ бири аны деле аңдабай, акча жылган сайын колун созо артынан кошо ээрчигени өтө күлкүлүү эле. Балдар каткырып жиберишкенде гана алданганын билип, уялып тез-тез басып кетип калууга ашыккандар көп болду. Айымдын өзөгүнө өрт кетти. Адамдын алсыздыгын кордогондон ырахат алышкан жигиттерди жек көрдү. Көкүрөгүндө тирелип турган ызасы менен ачуусу жарылып кетти. Ордунан тура калып, жолдо жаткан акчаны тебелеп туруп, жибин үзүп ыргытып, уландардын бетине ыргытты. Адамсыңарбы же айбансыңарбы деп тажаалдана чаңырып жатты. Пети жоктор, каргыш урсун силерди, акчага какалып өлгүлө, шорун тарткыла, акмактар. Өздөрүнө атырылган аялдын айбатынан сестене түшкөн жигиттер ага теңгелүүгө даай алышкан жок. Же арсыз иштери моюнга алыштыбы, осол болгон тейде жинди го, өзүңө карап сүйлө демиш болушту. Айым аларды дегеле адамга кылтак салчу, арамдыкка азгырчу жүзү каралардын баарын кошуп каргап шиледи. Ызы чуу чыккан жерде дароо ороп калчу элден да айбыккан жок. Кайра алардан колдо издегендей ар кимисине үмүттүү карап, бейбечараларды алдап акча тапкандарга, мазактагандарга, ыйманын жеп алгандарга күйүп бышып наалат айтып жатты. Эч ким аны кубаттаган же жубаткан жок. Бул аял сообу деген кызыксынуу менен карап турушту. Ар кимдин башына түшмөйүнчө башка бирөөнүн мүшкүлүнө боор ачымакпы. Айымдын тарамыштай болуп түйүлгөн кайгысы бара-бара жазылып, көксөсү сууй түшүптүр. Анан ал эмне болсо да көрөрмүн деп
турмуштун ушуга чейин көтөрүп келе жаткан дагы бир соккусуна иштен даяр болгондой автобекетке карай сен деле басып кетти. Чыгарманын аягы.